Assalamu alaikum урматтуу Tez Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге дал ушул сатыла турган 9 сотук өтө сонун жерди көрсөтүп берем. Үй курганга, чарба курганга, же болбосо бак кылганга, жашаганга өтө сонун жер экен. Локациясы мощный туугандар. Бул жагында мына сай өткөн, сайдын отчуждениясы дагы бар. Ашыкча жери менен. Менин үстүмдө болсо леп, жогорку чыңалуудагы электр линиясы өткөн. Анын астыдагы мен турган жер дагы ушул жашылдандырууга, көрктөндүрүүгө иштетсе боло турган жер. Бул Оштогу Ошалай трассасынын боюндагы 5-километрде Мамат айылынын башталышында жайгашкан. Азыр ушул тушта Ошалай трассасы бар, мына бактын ылдый жагында. Шау-шу нары бери унаалар өтүп жатат, үнү угулуп турат. Ылдыйрактан Алай тарапка келе жатканда 6-километрге жетпей 5-километр Мамат айылы деген жазуудан оң тарапка бурулуп Мамат айылына киресиздер. 127 маршруттук каттамдын конечныйына бери бурулуп, мечиттен өтүп, төрт көчөдөн бери бурулуп келесиздер дагы, конечныйга жетпей, кайра солго бурулуп, ушул эле жол менен келип каласыздар. Көрдүңүздөрбү? Ушул жолдун эң аягындагы конечный, эң акыркы участок. Ушул жер $46.000 сатууга коюлуп атат. $46.000. Эми бул жагы туугандар, биз айткан мечиттен 127 маршруттук каттамдын конечныйы менен бул жакка жүрсөңүздөр, ушул тушта 127-нин конечныйы бар. Анын жанында, бул жагында жаңы мектеп курулду, каналдын үстүндө. Бул жагы 6-километрдеги жаңы конуш, бак. Бул жагы 5-километрдеги жаңы конуш. Бүт эл жаңы. Эми туугандар, ушул жерди жакшылап баяндап айтып көрсөтүп берейин. Ушул жерге дарбаза коесуздар. Андан киргенде бул жака каалаган жериңиздерге жакшы бир үйдү курасыздар. Анан ылдыйгабы бери каратып узундан сарай курасыздар. Же мына бул жерден бери каратып курсаңыздар болот. Аябай жакшы да. Мына бул арыктагы суга суу өткөн арык. Суга суу жогорудан агып келет экен туугандар. Мында болсо селеотводный сай деп коет муну. Же болбосо канал деп коет. Ушу жогорудан ашыкча суулар, же болбосо пайнап ушул сыяктуу суулар агып келип ылдыйга агып кетет экен. Ушул каналдын берки бети дагы сиздерге карап калат. Наркы бетинде мына көрүп турасыздар, сетка тосмо тосулган, ошол жерге чейин. Каналдын берки бетин дагы отчуждениясы менен кенен пайдалансаңыздар болот экен да. Жер эми тегиз жер. Үй курганга, жашаганга, бак кылганга, сарай кылганга, чарба кылганга аябай сонун жер да. Конечныйда. Анан бул көчөдө таза суу бар экен. Мына кошуналарга чейин таза суу тартылып келинип, анан киргизилиптир. Электр линиясы дагы тетиги турган столбадан, же ылдыйда дагы бир столба турат, ошондон дагы тартып киргизип алса болот экен. Жердин кызыл китеп документтери бардыгы бар экен, так экен. Сиздер WhatsApp аркылуу дагы жөнөттүрүп, бир катар көрүп чыксаңыздар болот. Ээси менен келишесиздер, сүйлөшөсүздөр. Биз экранга телефон номерларын жазып койдук. Ошол номерларга чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Эми инфраструктурасы бул жерде 127 маршруттук каттам бар. Мектеп курулган. Анан ушул тушта төрт көчөнүн ылдый жагында мечит бар. Бул жагы өзү военный часть болуп калат. Ошалай трассасы. Ал эми жакын жер десеңиздер шаар эмес. Фуркат айлампасында мектеп, бала бакча, медресе, банк, салон, аптека, касапкана бүт баары бар. Эми жакшы жер экен туугандар. Колго киргизип коюңуздар. Мындай жерди издеп жүргөндөр көп болушу мүмкүн. Суурулуп чыгып, эртерээк аракет кылып алып койсоңуздар менимче жакшы болот. Себеби бул жакта бүт эле жерлер 5 сотуктан берилген да. Жерлер 5 сотуктан. Мынандай кенен жерди табыш кыйын болуп калат кийин. Эртерээк алып коюуну барыңыздарга сунуштайбыз. $46.000 кеми бар. Сүйлөшүңүздөр.